Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 июнь 2025 жыл мен сиздерге Фуркаттын центринде жайгашкан жери 5 соток болгон ушул толук бүт элек 2 кабаттуу сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери тегиз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Үйлөрдүн саны көп. Себептен бул жер Фуркаттын центрине жакын. И 5 кошкон эл. Таза суу бар, свет бар, көчөлөрү шагыл, прожектор, интернет, Wi-Fi бүт бардыгы келген, орнотулган. Ондар, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип шашылбай ушул үй жөнүндө маалымат берейин. Фуркаттын круговойунан Т тарапка жүрүп келип атканыңыздарда сиздер трассанын оң тарабында жайгашкан ушул көчөнү көрө аласыздар. Акыркы көчө оң тараптагы. Кирип, түз жүрүп, оң тараптагы 4-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Көчөлөрү шагыл, кеңири. Жакшылап угуп туруңуздар. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, Фуркаттын круговойунан Т тарапка жүрүп келип атканыңыздарда, оң тарапта ашуу маркети бар. Ошол маркеттин жанындагы жол менен үйгө кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, Т тарапка жетпей, оң тарапта акыркы поворот бар, оңго бурулганча. Ошол жактан кирип келсеңиздер болот. Жолдору көп экен, ошондо айтып койду десе. Ушундай көчө тараптан зыңкыйып сонун болуп көрүнүп турат. Үйдүн жери 5 соток, туугандар. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу көчөнүн боюнан өткөрүлгөн, свет бар, прожекторлор орнотулган, Wi-Fi келген. 5 кошкон эл, үйлөрдүн саны көп. Мындай бир пустой жерде эле табыш кыйын бул жерде. Фуркатты билесиздер эми, кааласаңыздар Т менен шарга кирип барсаңыздар болот, Ош районунан чыгып барасыздар. Областной больница тараптан шар жакка түшсөңүздөр болот. Кыскасы шарга 10 минутта жөн эле кирип барасыздар. Үйдүн жери 5 соток. Көрүп атасыздарбы? Кызыл китеби бар, документтери так. Вообще кызылат болбоңуздар. Эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюткан учуру. Лайктан басып, дос тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтыңыздар. Машинам бар, квартирам бар депчи. Балким макул болуп калат. Ошол. Анан туугандар, бул үй 6 бөлмөдөн турат, 2 кабаттуу. Бышкан кирпич, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Кыскасы, жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири. Сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган, ошону жакшылап айтып кой деди. Үйдүн ичи сырты кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, черный потолок болгон, крыша жабылган и айнек терезелер дагы коюлган. Мындай, кандай десем, тонировкасы бар айнек терезе экен. Сырт тараптан мындай үйдүн ичиндеги эч нерсе көрүнбөйт. Айнекти карасаң өзүң көрүнөсүң да. Анан 5 соток болгондо туугандар, узун турасы канча деп барыңыздар кызыгасыздар. Узун турасын канча деди? 17ге 32 деди окшойт туугандар. 17ге 33 деди окшойт. Мына көчө тарабы 17 болсо, узуну мына жака 33 экен. Ушундай. 5 соток таза чыгат кыскасы. Так, кандай кылайлы? Узун турасы үйдүкү 9:40га 10:40 деди окшойт. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Ошондо мына жактан лестницаны жасап койгон. Кирип келсеңиздер, мына жер прихожка. Бут кийим тизип, ушундай бир кийимиңиздер иле турган ушундай бир прихожка, айнек терезелери коюлган. Ушул жактан үйгө кирип бара бересиздер. Үй кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн. Көрүп атасыздар, ылдый тарабы толтурулган. Анан жакшы жери биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган, туугандар. Кандай кылайлы? Сол тараптан баштай берели. Биринчи кабатты 3 бөлмөдөн турат экен. Мына жактан дагы эшиги бар экен. Айнек терезелери коюлган, бардыгы жакшы. Эми бул жактан чыксак, дагы бир комната. Бардыгы жакшы. Бул жака жүрсөк, бул 3-чү комнатасы болуп калат экен. Сонун. Так.
Эми жүрүңүздөр. Экинчи кабатка чыгайлы. Лестницалары даяр, апаловка деп коебу, даже ошолор ham чыга элек. Экинчи кабатка мындай лестница менен чыкканыңыздарда бул коридор. Оң тараптагы бөлмөдөн баштай берели. Дагы бир комната, черный потолок болгон. И бул жак болсо дагы бир комнатасы. Туугандар, дагы бир комната. Ошондо кандай болуп калды? 6 комнатадан турган 2 кабаттуу үй экен, плюс мына жагы кандай түшүнбөдүм, бирок саныбыз эле окшойт менимче. Эми карап көрүңүздөр туугандар. Каалагандай кылып өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Мына жак болсо балкону. Ошол айнектерин ачсаңыздар, мына ошол жерден үйдүн алды, короосу баардыгы ошол жерден көрүнүп турат. Жакшы, өтө сонун. Колдон келишинче маалымат бердим. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $90,000 туугандар. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Ээсинин номери жазылып турат. WhatsApp деле бар, же болбосо карап прямой чала бересиздер. Балким 80 ге берет, балким 85 ге, балким 75 ге берет. Ал жагында ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар.